намаз окуп жатканда астынан өткөн кандай күнөө болот, жакшылап түшүндүрүп берсеңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыюу салган, бирөө намаз окуп атса алдынан өтүү күнөөсүн билгенде 40 деп койгон. 40 жылбы, 40 күнбү, 40 айбы, 40 саатпы турган ага жакшыраак эле дейт да. Көп алымдар 40 жылды айтат. Ошонун күнөөсүн билгенде лучше ушундай туруп эле ушу намазды бүтсө. Намазы качан бирөө 2 мүнөттө, 5 мүнөттө узун окуса бирөө 10 мүнөттө окуп бүтөбөр. 40 жыл эмес мисалы. Бирок мынандай чоң мечиттерде окуп аткан жерден 2 сапты таштап астынан өтө берсеңиз боло берет. Мынандай чоң мечиттерде. Түшүндүңүз да? Могул жерде окуп атат мисалы, 1 сап таштайсыз, 2 сап, 3-чү саптан өтө бериңиз. Эч кандай күнөө эмес. Кичинекей мечиттер 10го 10 мечиттер бар мисалы, аларда уже болбойт 2 сап таштап 3-сүнөн өткөн. Монда чоң мечиттерде өтсө болот. Бирок мынандай кээ бир учурда алдынан өткөн киши күнөөкөр болот, кээде намаз окуп аткан киши күнөөкөр өзү болот. Кандай? Мисалы ал эшикте эл чыга турган жерге туруп алып окуп атат да, ниет кылыпчы. Чыгыш керек эле сөзсүз. Бул жерде өткөн эле киши күнөөкөр эмес, окуп аткан киши да күнөөгө себеп болот. Ошон үчүн алдыда сутра коюп коюш керек. Же болбосо мындай карап, мындай стулдун аркасында, түркүктүн аркасында же бир чекеге карап окуш керек да.